Жакында мага бир кызык суроо беришти. Эмнеге мисалы мусулмандар, анан христиандар, анан жөөттөр амин деген окшош сөздү айтышат жана бул эмнени билдирет? Чындыгында амин бул деген сөз байыркы семит тилдеринен келип, ушундай болсун, чын, акыйкат, ылайым аткарылсын деген маани берет. Анын түбү амана деген сөздөн чыгат. Бул сөз ишенимдүү болуу, бекен ишенүү, чын болуу дегенди түшүндүрөт. Ушул эле сөздөн араб тилинден иман деген, иман ишеним, иман деген сөз чыгат. Ошондуктан амин жон гана макул деген сөз эмес. Бул акыйкатты бекиттүү, Алла Таалага болгон ишенимди тастыктоону билдирет. Мисалы үчүн иудаизмде жөөттөрдү дубадан кийин жамаат жооп кылып амин дешет. Мисалы иврит Барух ата Адонай, береке берүүчү Кудай деген. Амин ушундай болсун дегенди билдирет. Мисалы христианчылыкта христиандар көп учурда отче наш дубасынан кийин амин дешет. Бул Кудайдын эрки аткарылсын же чын эле ошондой дегенди билдирет. Ал эми исламда мусулмандар аль-фатиха окулгандан кийин жана башка дубадан кийин амин дешет. Мааниси мисалы Кудай кабыл кылсын, ылайым аткарылсын, о Аллах дубабызды кабыл ала көр дегенди билдирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салам мындай айтты: имам гайрил магдуби алейхим валаддолин деп бүткөндө силер мусулмандар амин дегиле. Эгер силердин амин дегениңер периштелердин амини менен туш келсе, мурдагы күнөөлөр кечирилет.